Сіздерді алып келіп сынаққа бағуыңыздар үшін разышылық білдіремін. Келешек сіздердікі осылай. Үлкен мемлекет болса, бай мемлекет болса, біз дағы өнігіп өсеміз. Урматтуу бүгүнкү кароо сынактын катышуучулары Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын жана алтын түйүн балдардын Республикалык инженерлик техникалык академиясынын 60 жылдыгына карата Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин 2021 жылдын 17 мартындагы 264/1 буйругунун негизинде биз 21 кылымдын интеллектуалдарыбыз эл аралык кароо сынагынын облустук турунун ачылыш салтанатына сиздер менен чогулуп отурабыз. Бул кароо сынак билим берүүнүн жана илимий техникалык чыгармачылыктын сапатын жогорулатууга, долбоордук изилдөөчүлүк, ойлоп табуучулук жана патенттик ишмердүүлүктү өнүктүрүүгө, ошондой эле өлкөнүн социалдык экономикалык көйгөйлөрүн чечүүдө жаштардын, мектеп окуучуларынын практикалык жактан активдүү катышуусуна жол көрсөтүп, көмөк берген кароо сынак болуп саналат. Biz 21 кылымдын интеллектуалдарыбыз аттуу кароо сынак Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин атайын буйругунун негизинде алтын түйүн республикалык балдардын инженердик техникалык академиясынын 60 жылдыгынын урматына карата өткөрүлүп атат. Бүгүн район шаарлардан жеңүүчү деп табылган 100дөн ашык балдар 7 номинация боюнча ошол жерде ат салышып атат. Өздөрү ойлоп тапкан техникалык багыттагы макеттерин алып келип калыстар тобунун курамына коюшту. Эми калыстар тобу биз жыл сайын ушул Ош технологиялык университетинин мыкты жанагы окутуучулары, профессорлордун курамынын негизинде түзүлөт. Ректорат жардам берип атат уюштуруу иштерине. Мына Калдыбаев Нурлан Арзыматович калыстар тобунун курамы болуп көп жылдан бери ошо өнөктөш катарында иштеп келатат. Мен ойлойм, бүгүн ошол 7 номинациядан 15 эң мыкты деп табылган эмгектерди баалап, бизге ушу жеңүүчүлөрдү аныктап берет. Ушу жеңүүчүлөрдү ушул айдын аягында республикалык туру Ысык көл облусунда өтөт, Ысык көл шаарында. Ошого 2 жума аралык калды. Ошо окуучуларды даярдап, Ош облусунун анысын ушул окуучулар коргоп келишет. Бул менин проектим. Бул пульт менен башкарылуучу дрон десек дагы болот. Бул дронду биз космоско учурсак болот. Жана бул дрондор ошо космосто мындай ошо белгиленген жерди коргой алат. Жана жерге карап келаткан метеорит жана башка мусорларды
булар алдында жок кылынат да. Буга мисал келтирсек, азыркы куралдуу күчтөрдө бардык эле өнүккөн мамлекеттерде роботтор баягы солдаттардын кызматтарын өтөп калды. Бадайыл өкмөтүнүн номер 86-чы Куманжан Акатына мектеп гимназиясынан келдим. 10-чы классында окуйм. Атым Алмазбек Бектемир. Мен ушундай нерселерге кызыгам. Бул долбоордун аты экотехнологиялык таза шаар модели. Азыркы учурда машиналардан көп газ чыгып, абаны булганышына байланыштуу экологиялык жактан бизге тазалык керек. Бул шаарда биз бир гана тазалык эмес, жол тыгындарын дагы карадык. Жол тыгындары көп болгонуна байланыштуу биз 3 кабаттуу эстакадалык мост жасадык. Биринчи кабаты бул батыштан чыгышка, экинчиси 4 уюлга тең дагы бара берет. Ал эми үчүнчүсү болсом түндүктөн түштүккө бара турган жол. Ал эми экинчиси болсом бул асма поезу бир шаардан экинчи шаарга басып жетүү максатында жана ушул жол менен жүрүп рахат алуу максатында жасалган долбоор. Жана көп кабаттуу үйлөрдөн турат. Бул долбоор өтсө шаарыбыздын тазалыгына жана өнүгүшүнө дагы чоң салымын кошот. Ош облусуна караштуу Кара Суу районунун номер 33 3-Интене сан орто мектебинин 7 классынын окуучусу Умарова Айбике редукция илиминин мүчөсү. Менин долбоордун темасы Саймантоо айлама эс алуу багы. Менин келечектеги алдыга койгон максатым Саймантоо бүгүнкү күндүн Меккеси экендигин дүйнө элине таанытуу, Саймантоонун балуулуктарын ачып көрсөтүү, адамдар ыйыкчанын сыйкырына ишениши жана ошондой эле шаарыбызга келген туристтердин агымын дагы да көбөйтүү, Кыргызстандын Ош шаарынын экономикасын көтөрүү, шаарыбыздын көркүнө көрк кошуу. Касиеттүү Саймантоо түрк дүйнөсүнүн маданий борбору болгондуктан, анын жанындагы ашыкча нерселерди алып, анын ордуна эс алуу багын куруу керек. Анткени Саймантоо туристтер Саймантоону кандай түзүлүштө көргүсү келсе, ал болсо бир гана Саймантоону көрүп эмес, айланасында кандай нерселерди көрүп, жана ошондой эле туристтер бул жерге барып эс алып кетишет. Бул менин жаңы идеям, жана ошондой эле менин идеямда асма жол бар. Асма жол аркылуу Саймантоону же болбосо шаарыбыздын кандай коздугун көрүп кетишет. Ал эми асма жолго чыгуу үчүн лифт аркылуу чыгып кетишет. Жана ошондой эле карусель аркылуу дагы Саймантоону же болбосо шаарыбызды көрүшөт. Жана ошондой эле мен бул жагында Саймантоонун тескей жагында билесиздер, кичинекей үйлөр бар илгерки. Аларды алып, анын ордуна футбол аянтчасы, жаш балдар үчүн оюн зоктор, кафе жана көптөгөн нерселерди курсак болот. Жана ошондой эле кыргыздар илгертен бери көчмөн калк болушкан. Алар боз үйдө жашашкан. Биз ушул Саймантоого кичине мурастарды дагы коштук. Бул боз үй болсо кафе же болбосо ресторан кылсак болот. Биз ар улуттун өкүлдөрү болгондугубуздан кыргыздардын улуттук тамагы 5 бармак деп атап, ар бир кафенин өзүнүн аты бар. Саймантоо айлама эс алуу багы. Айлама дегенде бул болсо айлама жол бар. Ал менен же автоунаа болсо автоунаа менен же болбосо жөө болуп Саймантоону айланып кетет. Менин бул идеям чынында эле ишке ашса, анда башка мамлекеттерден туристтерди өзүнө тартып турат. Элдерибизди Ош шаарынын элдердин эмгек ресурсу менен камсыз кылат.
шаарыбыздын көркүнө көрк кошот жана ошондой эле Кыргызстандын экономикасын көтөрөт. Ош технологиялык университетинде өткөрүлгөн биз 21 кылым интеллектуара сынагында 7 номинация боюнча таймаш болуп өттү. Алардын эң биринчиси жаңы моделдер жана теориялык иштемелер болчу. Андан кийин маалымат технологиялары, программалоо жана ошондой эле робототехника, автоматташтыруу, энергия жана энергияны сарамжалуу пайдалануу, ошону менен бирге астротурнир, бул физикага жакындап кетет. Робототехника жөнүндө дагы маалыматтар болду. Көздү кубандырат, бул жолу жаш жеткинчектер өздөрүнүн болгон дараметин жумшап, аракеттерин жасап келишкен. Көпчүлүк окуучуларда креативдүү, ой жүгүртүү пайда болгону байкалат да. Бул деген жаңычылдык, өздөрүнүн тегерегинде болуп жаткан проблемаларды чечүүгө болгон аракеттер. Мен ойлойм да, ушул балдар азыртан конкурстарга катышып, өздөрүнүн чыгармачылык дараметин көрсөтө алган болсо, келечекте булар Оштунун студенти катарында дагы калыптана баштайт. Эгерде андан ары биздин университет тапшырса, толук баалуу адис болуп чыгат жана ойлоп табууларга кызыгуу менен бирге алар өлкө үчүн да пайда келтире алышат деп ойлойм да. Бул сынакка Ош областынын райондорунун арасындагы мектептерден 100дөн ашуун окуучулар өзүнүн күчүн сынашты. Сынак 7 номинация боюнча өткөрүлдү. Номинациянын алдын ала жюрилер аныкталып, жюрилерге мектептердин мугалимдерди жана Ош технологиялык университетинин профессордук окутуучулук курамы активдүү катышып, сынакты адилеттүү баалап беришти. Биринчи, экинчи, үчүнчү даражадагы сыйлыктар менен, дипломдор менен, анан баалуу белектер менен сыйланышты. Андан тышкары ушул май айында ушул биз 21 кылымдын интеллектуалдары эл аралык сынактын Ысык көлдө өтүлөт. Ошого биринчи орунду ээлеген биздин окуучуларыбыз барып, өз күчүн сынап келишет. Анан быйылкы сынак аябай кызыктуу өттү. Окуучулардын арасында аябай жакшы, илимий, ачылышты, жаратман, идея, ойлор аябай жакшы экен. Анан биз ойлойбуз, ушул окуучулардын арасында дагы аябай биздин Кыргызстаныбыздын, келечегибиздин өнүгүүсүнө зор салым кошкон, жакшы технология, инновация багытындагы, инженердик багытындагы дагы өспүрүмдөр ынтызар, өспүрүмдөр өсүп келатканы кубандырды да.
мен ойлойм ушул сынак өз максатына жетти деп.